Кече үстүбүздөгү жылдын 3-июнь күнү Москва шаарында Каширское шоссе 52-де жайгашкан Москва-Ричи маданият үйүндө маданиятты мыкты кызматкери, ырчы аткаруучу, дастанчы Нурзат Айдаркулованын «Кел аттуу чоң программадагы концерти болуп өттү. Концерттин жүрүшүндө Нурзат Айдаркулованын жаңыдан өстүрүп келе жаткан асыл ордо жаш таланттарынын тышоосу кесилип, комуздун коштоосунда аткарылган мукамдуу ырлар, жаш төкмө акындардын айтышы элге жагымдуу маанай тартуулады. Нурзат Айдаркулова мээнети кайтып, өзүнүн шакирттерин чоң сахнага алып чыкканын, бактылуу көз ирмемдерин толкундануу менен кубанганын билдирди. Зал толгон эл ар бир аткарылган концерттик номерди кол чабуу менен коштоп турушту. Коомдук уюмдардан барган өкүлдөр Нурзат Айдаркуловага жана мыкты өнөр ээлерине сыйлыктарды тапшырышты. Аксы биримдеги коому Динар мода үйү, Кыргыз кербен түйгүүчүлөр коому Кара суу биримдеги коому демирчүлүк кылышты. Концертте көптөн бери күткөн эл жогорку деңгээлде өткөнүн, чет жерде жүрүп кыргыз элинин тарыхын, салтын, маданиятын, улуу эл экенине дагы бир жолу ынанып, мекенге болгон кусалыктарын жандуу үндүн коштоосунда жаңырган ырлар менен жан дүйнөсүн тазартышканын жашырышкан жок. Концерт мыкты деңгээлде өттү деп ыраазычылык билдирүү менен жакшы маанайда үйлөрүнө кайтышты. Учкунбек каналы, Москва шаары.